Ассаламу алейкум, ардактуу кыргыз элим. Бүгүн биз сиздерге Токмок шаарынын жанында жайгашкан, эч кандай районго карабаган, эч кандай облуска да карабаган, мэрияга да карабаган, кароосуз жетим калган жерге талдык кыргыздар 80%-ын түзгөн строитель деген дача тууралуу сөз кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Продмикс KG каналы, мен Асхат Айсыракунов. Бишкекте могул мектеп салып бериш керек. Анан кийин свет, сууларды ушундай эме кылыш керек. Анан кийин ушул мусорларды ушул мектеп салып бериш керек. 6 баланы багыш чынында эле оор болот экен. Эч жерден жардам албайбыз бияктан. Өзүңүз ушу Тажикстандан келгенсиз? Өзү Тажикстандан келген. Şu 20 жылдан бери эмне кызмат иштеп, өзүңүз эчтик иш кыла албайсызбы? Эч нерсе, только поле анашын дайлы кем малгылдарга жардам берип. Шамал болгондо биздин коркконубуз, шамал болгондо эле столбулар начар болуп, линиялардын баары тең проводной эмес, сырты катталган эмес, жылаңач зым. Анан көп авария болот биздин трансформатордо. Bizden nere şu temir çoğutup şu kızarım bağım. Темирди каяктан чогултасыз? Şu musullardan çoğutam da. Musullardan чогултуп бересизби? He. Жогорку кеңешке кайрылат элек, ушул жогору жактагыларга, ушул биз да кыргызбыз, кыргыз деп, жаныбыз кыргыз деп көчүп келгенден кийин бизди карап, бир кичине эме кылса, биз деле мындай сагыра калган жетимдей эле болуп өсүп атабыз да, иш жакка карабайбыз биз. Бир көйгөйлүү маселебиз болсо, иш жакта эч ким кабыл кылбайт. Кызыл китебиз жок, документибиз жок, балдарга метрика, паспорт ала албайбыз биз. Даже кредит ала албайбыз ошол документтер менен биз. Эл бар экен, элге да жардам берип атат, Кудайга шүгүр элге. Эл жардам берет чынында. Анан ошо анда-санда жана тайландский фонддон жардам алабыз. Анан башка андай мамлекет жактан бизде жардам жок. Анан могу бизде көйгөй көп, энди иш жерге карабагандан кийин свет боюнча, суу боюнча, жол боюнча проблемалар көп. Мектеп, бала бакча андай жок да. Мына биздин аркабыз эшигин көрүп көрүнөт. Ар жагын өзүңүздөр баамдасаңыздар болот. Ушул эми өзүңүздүн айылыңыз жөнүндө ошо айыл өкмөт болуп ошол өзүңүз кызмат кылып аткан экенсиз. Ушул көйгөйлөрдү чалдырсаңыз, ушул такыр мамлекетте сырткары айтып атасыздар, мынакей эч кандай бир мамлекеттин карамагында жок, бир кароосуз калган дача экен, айыл экен дегендей, Алейкум ассалам. Мына бул жердеги Токмокто четинде жайгашкан дача строитель союз тарагандан кийин эч кароосуз калган. Бул жерге кароосуз калганда имараттарга жерге талдан келген тургундар келип жайгашып калышкан. Себеби турак жайдын арзан болгондугуна байланыштуу. Ал кезде бул жерде свет дагы, суу дагы жок эле. Акырындык менен алар жылып баягы элдин да күчү менен свет баягы суулар болду. Бирок ошончо дагы көйгөйлөр толук чечилип бүтө элек. Мынакей өзүңүздөр көрүп жаткандай, эшигин көрүп төрүнөт дегендей, мына эшигибиз көрүңүздөр. Мына кире бериш канчадан бери турган. Мына биздин аркабыз эшигин көрүп төрүнөт. Ассаламу алейкум аке. Алейкум ассалам. Кандайсыз, жакшысызбы? Алгач өзүңүз жөнүндө таанышырып кетсеңиз, ушул айылдын тургуну болуп болушуңуз керек, Тургуну ушул айылда. Мына келгениме где-то 10 жылдын тегереги болуп калды. Ушул айылда жерге талдан келген түтүн башка 220га жеткенбиз. Алды 92-жылдан бери келген ушул айылга. Мына жашап ушул айыл уже толукталып бүтө эле калды, мындай эме калган жок. Анан бизде энди көйгөйлөр көп да, мына келгенбиз эми ал жактан келгенден кийин бизде бир акча болгон эмес, бол жок. Эч жерге карабаган моддача экен, келгенде арзан эме кылып ушул жерде жашап мына түтүн болуп атканыбызга 10 жылдын тегереги болуп калды. Анан могу бизде көйгөй көп, энди иш жерге карабагандан кийин свет боюнча, суу боюнча, жол боюнча проблемалар көп. Мектеп, бала бакча андай жок да. Баары жерге шаарга барабыз, анан документ боюнча деле бир жерге барып иш бүтүрө албайсың да. Балдарыңыздарга да паспорт ала албайсың. Паспорт ала албайсың, ал чуркайсың, ал же бир жерге барып счетко коюп ошентип биздики кылып алган. Алган, ал электр болсо керек көйлө.
Аны билбейбиз, аны кимдер алган, кимдер Дачада мурда жайында гана туруп, кышында эч ким турган эмес. Азыр болсо андай эмес. Жайдыр кышты тура турган кыштакка айланды. Бирок кыштак дейин десең, же бир кыштакка окшобойт. Же шаар дейин десең, шаарга окшобойт. Кыштак болсо баягы огороттору, жерлери кенен болот эле, андай эмес шаардыкындай 4 соттук, 5 соттук жерлерде, тар жерлерде орун алган, айдоо жерлери жок. Жерге талдык туугандар 80% түскөн тургундар турат бул жерде. Тажикстандан келген кыргыздар, Тажикстандан келген кыргыздар. Кыргызстандын жарандыгын алган, Кыргызстандын жараны, бирок бул жерде статус дача болгондуктан, жана ошондой эле бул жерде кызыл китеп жок болгондуктан, жана токмокко же чүйгө карабагандыктан алар пропискага тура албай, кыйынчылык тартып келишет документ жактан. Саламатсызбы же? Кандайсыз, жакшысызбы? Бул сиз өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз, ушул мынау тамда жашайт турбайсызбы көп жылдан бери? Бияка турганыбызга. Эмне болуп жашап калдыңыз бул жерде? Квартира жоктун айынан, үйүбүз да жок, ошонун айынан. Деги эле бул айылга келип калышыңызга эмне себеп? Ушул айылга көп болду келгениңизге? Биз бияка айыл деп коем, дачага. Бияка дачага келгенибизге почти мына 4 жылдын 3 жыл толуп 4-жылга кетип баратат. Мурун чет жерде мал багып жүрчүбүз, анан балдардын окуусу болот экен. Алыс болуп ушул. Канча балаңыз бар? 6 балам бар. 6 балаңыз бар, Алты балаңызды азыркы учурда демек өзүңүз камсыздандырып өзүңүз багып аткан экенсиз да, Ооба. Өзүңүз эмне иш кыласыз? Өзүм майда чүйдө эле жумуштар менен, кээде поля болуп калат, ошондой жумуштар менен. Ар кандай сабашкалар болуп калат, ошондой эле жумуштар. А так основной көбү нерсе үйдө элемин. Үйдө эле турасызбы? Үйдө элемин. Жолдошуңуз? Жолдошум ошо жакын арада эле Россия жергесине кетти. Россияга иштегенде кеткен турбайбы? Демек ал жактан акча салаптыр да, Азырынча салына элек, ошо жакында эле кетти. Балдарыңыздын эң улуусу канчада? Эң улуусу 22-де. 22-де, анан ал дагы үйлөнгөн. Өзү жашоосу өзүндө, келинчеги да жакын арада төрөгөн, ошо өзү менен өзү дагы. Анан кандай болуп атат эми ошо өзүңүз иштебесеңиз дээрлик 6 баланы багыш кандай болуп атат сизге, кандай кыйынчылыктар? 6 баланы багыш чынында эле оор болот экен. Эч жерден жардам албайбыз, бияктан. Азык түлүктү кантип атасыздар, кийим кечесин, мектепке да акча төлөйсүздөр да? Мектептерге деле жок, мектепке акча төлөбөйбүз. Анан эл бар экен, элге кээде жардам берип атат, Кудайга шүгүр элге. Эл жардам берет чынында. Анан ошо анда-санда жана тайландский фонддон жардам алабыз. Анан башка андай мамлекет жактан бизде жардам жок. Пособие албайм, пенсия албайм. Аракет кылып көрдүңүзбү пенсия пособие алганга? Пособияга бияктан аракет кылып көрдүм. Мен өзүм учетум негизи Нарында да. Нарымдан учеттон чыккан эмесмин. Анан биякка учетко отуруп бияктан эметейин десем, мен жашым туура эметпейт экен, азыр пенсия жашына туура келбейт экен. А пособияга болсо менин намымда жер бар экен. Дети дыйкан чарбага бөлүнгөн менин намымда экен. Анан ошо боюнча эметпейт деп койду. Болбойт. Биз Нарындан болуп окшойсуз. Өзүм Нарындан болом. Нарындан бияка көчүп келе бересиз го, Турмушум Кошкорго турмушка чыккамда, анан ушул жака эметип калганбыз, отурукташып ушул жака келип калганбыз. Жакшы анда. Урматтуу көрөрмандар, мынакей кайрымдуулук фонддору, кайрымдуулук кылабыз дегендер болсо, менин оюмча ушул эжеге дагы бир аз кайрылып койсоңуздар болчудай. Эженин телефон номерин биз видеосунун ылдый жагына чагылдырып коелу. Эгер кимде ким ушул эжем мынакей өтө кыйын абалда жашоодо жашап жаткан экен, жардам берем дегендер болсо, кайрылып соопчулук катары жардам берсеңиздер болот. Ассаламу алейкум аке, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшысызбы? Ушул бул айылга эмне болуп келип калдыңыз эле? Канча жылдан бери жашайсыз? Деги эле кандай көйгөйлөр болуп жатат? Ушул жөнүндө жакшылап айтып өтсөңүз. Көйгөйлөр, менин атым Абдыхалык Буранов Набиевич. 1913-жылы ушул жакка келдим, 2013-жылы дача айылга. Ошондон бери ушунда жашайм. Биздин көйгөйлүү нерселер ушул дачада свет маселеси, көпүрүк мост маселеси, суу таза ичкен суу маселеси, анан школ, садик, аябай көйгөйлүү маселелерибиз бар. Балдарыбыз 4 чакырым, 5 чакырымга жөө барып мектепке окуп келет. Кайсы мектепке барат балдарыңыз? Номер 13 Токтогул Сатылганов атындагы толук эмес орто мектебине барат. Жок, ошол каякта жайгашкан? Азыр сиз бул жерден Токмокто, Новостройканын айылында жайгашкан шаарда. Ошого жөө барып жөө келеттер. Жөө башатпы? Автобустарда каттабайт? Автобуста, маршрутка каттабайт, эчтеке.
такси болуп калганда, акчабыз, каражатыбыз болуп калганда таксимен жиберебиз. Болбосо жөө барып, жөө алып келеттер. Ушул ошондо канча убакыттык жол болот эми ушул мектепке барып? Балдарга 20-25 мүнөттүк убакыт болот ошондо. Эртең менен ушу суукта Эртең менен суукта ошо кышында аябай кыйын, көйгөйлүү маселе болуп атат. Ушул трасса объезднойдо аябай көп 3-4 өлүм болду. Ошол жаш балдардын машиналар сүзүп кеткен эмелери. Ошол таза суу маселеси ошол кыйын бизде. Сууну кантип алып ичет? Сууну ушул бир эме чыгарып берген бизге. Ошону азыр ичип атабыз, үйгө киргизип алганбыз. Азыр кичине барда бар ал. Колунда бар, эптеп киргизип алды. Колунда жок, сыртта эле турат. Ушул светти эме кылып бизге шаарга или болбосо сайлык айыл өкмөтүнө өткөрүп берсе, биздин элге бир топ жеңилдик болот деген үмүттөмүн. Жогорку кеңешке кайрылат элек, ушул жогору жактагыларга ушул биз да кыргызбыз, кыргыз деп, жаныбыз кыргыз. Кыргыз деп көчүп келгенден кийин бизди карап бир кичине эме кылса, биз деле мындай сагыра калган жетимдей эле болуп өсүп атабыз да, эч жака карабайбыз биз. Бир көйгөйлүү маселебиз болсо эч жакта эч ким кабыл кылбайт. Кызыл китебибиз жок, документибиз жок, балдарга метрика, паспорт ала албайбыз биз. Даже кредит ала албайбыз ошол документтер менен биз. Кызыл китеп алганга аракет кылып көрдүңүздөрбү? Аракет кылып көрдүк. Бул 49 жылга эме болуп кеткен экен да бул жер. Ошо строитель, ошого бизге статус берилбей атат. Ушул статус алып берсе, анча жеңилдик болот эле да. Тилек аттуу 6-классында окуйсуз экен, Ушул айылда көптөн бери жашайт турбайсың да? Ооба. Ушул Канча жыл болду сен жашаган бул айылда? Бир 4 жыл болуп калды да, 4 жыл 5 жыл ушул болуп калды. Анан бирде бир эме суроо бар, эме айтыш керекте, могул мектеп салып бериш керек. Анан кийин свет, эме сууларды ушундай эме кылыш керек. Анан кийин ушул мусорларды ушул мектеп салып бериш керек. Анан маршка коюп бериш керек. Анан көптөн бери жылы мен классташымын, 5-класста каза болуп калган. Ошон үчүн бул эме адамдар кырсык болбош үчүн бир маршка коюп коюш керек да. Ошону суранам да сиздерденчи. Алтымыш эки жаштагы Абдилаким акабыз ушул дачанын суу башчысы экен. Күн сайын велосипед менен келип, ушул сууну чыгарып, сууну башкарып турат экенсиз. Ассаламу алейкум. Биздин көйгөйүбүз ушул суу эле. Мына мэриянын жардамы менен, мэриянын төрагасы Солтоев Тилектин жардамы менен ушул сууну кышкыга чыгарып берди. Кышкысына ушул башнядан суу ичебиз. 25 тонналык арабтардын жардамы менен курулган нерсе бул. Элге жайкысына тиги турба менен кетет. Полевой. Бирок жайында ошодон ичебиз. Бааты жакшы. Анан свет боюнча, суу боюнча биздин өтө көйгөйүбүз. Столба, светтин начарлыгынан, свет оорураак bizde. Бирок суу азыр демек бул жерде жашаган ар бир жашоочунун үйүндө суу бар экен. Ар бир үйдө суу бар. Сиздин кызматыңыз эмнеге сиз бияка күн сайын келесиз? Мен күн сайын келип мына сууну насосту көрсөтөмүн, өчүрөмүн, кетемин, 3 жолу келип берем сууну. Ошол сууну насосту өчүрүп койбосоң, мына машинанын тээп салат. Ошону тээп салбасын карап, толтуруп. Муну дагы араб туугандар жардам бербегенде суусу жок жата бермек экенсиз. Эми арабтардын жардамы менен жана Солтоевдин Тилектин жардамы менен ушул нерсе эл үчүн жакшы болуп калды. Свет боюнча биз рейске карабайбыз. Себеби биз бул жерден сууну дагы, светти дагы сатып алабыз. Элдин акчасын чогултабыз, алып рейске төгөбүз ай сайын. Ошол акчага карата светти байланабыз. Демек сиздерде башка айылдарда окшоп үйүңүздөргө квитанция чыгып келип, анан сиздер аны төгүп коюп деген жок. Жок, бизде андай жок. Бизде квитанцияны өзүбүз ушул жерден үймө үй жүрүп чогултуп баарын жазабыз. Үчөчүктөн бар эмени канча киловатт сеткен, ошону жазып барабыз. Баргандан кийин ошону мурдакайга салыштырып, председатель өзү олтуруп эсептейт. Ал жактан рейстен бухгалтерлер эсептеп чыгарып беришет. Ошол эсеп чыгарат дагы. Анан ошол канчадан бир сомдон көнөбү, 98-ден көнөбү, кандай көнөт, ошого карап туруп эл акчасын төлөйт.
Assalamu алейкум байке, кандайсыз? Жакшысызбы? Өзүңүз жөнүндө таанышып кетсеңиз, ушулай. Мен өзүм жөн атым Режеп. 2002-жылы келгенмин шака көчүп. Шундан бери келип ушу үйлөрдү салып, ушунча кылып, мага чачында тургуздум. Канча жылдан бери? 22 жылдан бери? 2002. 2002. 20 жыл болуптур, э? 20 жыл болду. Шундан бери келип ушу жерге отуруп да ушунда ушу үйдүн чаргылдырып отургузган. Анан оор ишке жарабайбыз ончо. Ооруп калдым мына үстүгө. Өзүңүз ушу Тажикстандан келгенсиз? Өзүм Тажикстандан келгенбиз. Кыргызстан районунан. Ушу 20 жылдан бери эмне кызмат иштеп, өзүңүз эчтик иш кыла албайсызбы? Эч нерсе, только поле ана шундан дайлы кем малгылдарга жардам берип, мына малгылдарга ушинтип эле жүргөнмүн. Ушул Канча балаңыз бар? Балам жок. Эки бала, бир кызым бар да качыш болуп кеткен. Азыр бул келинчегим 3-чү келинчегим. Экинчи келинчегим менен ажырашып кеткенбиз жактан Тажикстанда эле. Азыр балам жок. Азыр эми кантип жашайм деп ойлоп атасыз эми? Мындан ары кандай болот жашооңуз? Мына бека билбейм, Алла билет эми кандай болот эми. Ушундай эле келечекте азыр жашап. Азыр бул кичинекей временкада ушу келинчегиңиз экөөңүз жашайсыз. Караган мамашкам бар ошол. Канча жаштасыз? 57-ден. Атым Үсен. Ушул дачада канча жылдан бери жашайсыз? 16 жыл болду. 16 жылдан бери. Эмне иш кылып келатасыз 16 жылдан бери? 16 жылдан бери ушул темир чогултуп, кыздарым багам. Темирди каяктан чогултасыз? Ушул мусорлардан чогултам да. Мусорлардан чогултуп келесизби? Аны каяка апарып сатасыз аны? Мөрөк базарга. Мөрөк базарга? Канча сомдон сатасыз? Бир күндө канча ушул киреше табасыз? Бир күндө 500-600 табам да. Табасыз? Азыр эми ошондо кандай болуп атат сизге? Жетип атабы ошол темир менен тапкан акчаңыз, темир сатып тапкан акчаңыз, азык-түлүккө, кийим-кечеге? Эми акырын табып жатат да, акырын. Канча балабыз? Эки кызым бар. Эки кызыңыз бар? Эки кызым бар. Канча жаштасыз? Жашыңыз канчада? Унутуп калдыңыз. Канчага чыкканыңызды унутуп калган экенсиз, э? 50 берди. Аябай кызмат, эмгекчил турбайсызбы ошо? Көп эмгектенген киши өзүнүн курагын унутуп калышат деп айтат да. Негизи ушул сиз кандай ойлойсуз? Буга ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Ушул дача экенине карабай, ушул жерге келип жайлашып, жайында эле эмес, кышында да жашап алган ушул жердеги жергиликтүү тургундар карапайым эл күнөөлүү деп ойлойсузбу? Же ушул жерде карабай мындан ары жардам бербей жаткан ушул биздин мамлекет, бийлик тарабы күнөөлүү деп ойлойсузбу? Азыр бул жерде элдин дагы, мэрдин дагы, башчылардын дагы эч биринин күнөөсү жок. Эч бирине биз айып тага албайбыз. Болгону бул жерде эл эмне үчүн бул жерге туруп калган? Дача экенине карабай, шарты жок экенине карабай. Болгону алардын каражаты ушуга гана жеткен. Шаардын иштен алып турган болсо турак жай кымбат эле. Жерге талдан өздөрү качып, бозуп келгендиктен ушул жерден туруп калышкан. Ал эми өкмөткө мынакей эми кайрылуулар жүрүп атат. Кудай буйрса алар биздин добушубузду, үнүбүздү угат деген үмүттөбүз. Атым Бактыгүл болот. Ушинтип күйөөм темир чогултат. Ушинтип күн көрөбүз. Мен ушуларга жардам болсун деп чыгам жумушка. Талаага чыгасызбы? Ооба. Талаага сиздер ошондо эмне иш кыласыздар талаага? Пияз, картошка ошолорду терип келебиз. Кыркабыз да пияздычы. Анан картошкаларды айда беребиз. Көм неме кылып, баягы мүшөккө салып беребиз да, ошого төлөйт. Ошого төлөп беришет сизге ошондо. Күнүнө эгер жашыруун болсо ошондо күнүнө канча төлөп беришет сиздерге? Күндө ар кандай да 600 төлөйт. Ошондо 600 сом сиздер ошондо бир күн кечки иштегенге, э? Ооба. Кечке иштейбиз да, эртең менен саат 7-лерде кетебиз. 8-де түшөбүз да полиога. Кечки 8-ге чейинби? Жок, 5-ге чейин. Кечеге 6 болот да. Ошого сиздерге ошо 600 сом төлөп берет. Төлөп берет да, ошо пияз, картошкаларга да. Башка иш кылайын деп аракет кылган жоксузбу? Жок, башка иш. Балким башка иш кылсаңыз болот беле дейм да. Башка иш кылсак болот, паспорт боюштат да. Паспорт келди. Паспорт жок үчүн элеби? Ооба. Мындай жакшы жумуш болсо иштесең. Балким кийим тигип иштесеңиз, балким башка дагы жумуштар көп го. Болот, ошо иштесек болот. Документтерди алып келдик да. Неме кылабыз, ошо иштейли биз неме кылабыз. Аракет кылып. Жети атабанан ошол талаада иштеген күнүнө 600 сом тапсаңыз, азык-түлүккө, кийим-кечеге сиздерге керектүү талап. Ошо керектүүлөргө жетет да, май сайларга жетет да. Дрож алганга туз салып.
Бул столбалар авариялык состоянияга келип калгандыктан электриктер көктү менен чыга алышпайт. Биз рейске кайрылганыбызда биз силерди карамагыбызга ала албайбыз. Анткени силердин столбаларыңар жарактан чыккан деп баш тартып койгон учурлар болгон экен. Турган столбар да? Мына булар неге жыгач эскирип калганбы? Булар биринчиден жыгач эскиргендиктен, дагы бул жакшысы да, бул жакшысы. Таякта ичинде өтө көп. Аларды дагы убакыт болсо көргөзөрбүз. Бирок мындай эмес, жана жыгылай деп тургандар бар. Кошумча неме менен байлап койгондор бар да. Анан бул шамал болгондо биздин коркконубуз шамал болгондо эле столбалар начар болуп, линиялардын баары тең проводной эмес, сырты катталган эмес, зылаңач зым. Анан көп авария болот биздин трансформатордо. Кайрылып көргөнсүздөр да? Буга чейин кайрылганда ушунун баарын алмаштырыш керек деген. Мамлекет тараптан алмаштырылбагандан кийин элдин каражаты буга жетпейт. Себеп дегенде биякта элдин басымдуу бөлүгү социалдык абалы начар экендигин айтып өттүк. Жана ошондой эле бул жердеги столбаларды которуш үчүн мамлекеттин кийлигүүчүсү керек да, сөзсүз түрдө. Мындай айтканда жанагы электрик аксакалдарыбыз велосипед менен дачаны түрө кыдырып, бир күн кечке анан колго жазып чыгат. Ал жазылганда биз бул баракка түшөт экенбиз мынакей. Бул барактан мурдакы показаниянын эсебин чыгарып, кебитип киловаттты чыгарып, киловатты акчасы тыйынга көбөйтүп, тыйындан акчасын чыгарып, беринге жазгандан кийин мунун беринде да бир кагаз бар, беринде бөлүгү бар. Ага көчүрөбүз. Анан бул жагын болсо тиги светти төлөгөн кишиге айырып беребиз да. Мындай айтканда мына коомча маселенин баары бүт колго жазылып, эски мурдакы системадагыдай да. Анан кийин бул жерде мектеп бар, 1,5 чакырым алыстыктачы. Ал мектепке балдар жөө барып келет, жолдун бою болгондуктан дагы биякта кырсыктар көп болгон. Анан ошого дагы эл кайрылып, суранып атып, мурдакы представитель чуркап жүрүп, бияктан мекенге элге кызмат кылган бир Солтобаев Тилек деген жигит бар, Токмок шаардык кеңешинин депутаты. Ошонун жардамы менен жолдун үстүнө өтмөк курулган. Көпүрө сиздер көрүп аткан объездной жолдун үстүндөчү. Тияка барып биздин суубуз мындай болуп калды десең, алар чечип бербейт көйгөйүбүздү. Светибизде трансформаторубуз күйүп кетти десең, рейс чечип бербейт. Мындай айтканда өз киндикти өзүбүз кесип, өйдө тартсаң өгүз өлүп, былдый тартсаң араба сынып турган чакта, айлык акысы мындай айтканда мамлекет тараптан бөлүнбөгөндөн кийин электриктер биякта диплому бар, электрик иштебейт. Диплому бар электрик кантип 1,5 миң сомго иштесин бир айга. Болгондо баягы токтун плюс минусун жакшы билген киши айтор, ушундай электрик боюнча түшүнүгү бар киши элечи. Байкуш жана аксакалдарыбыз иштейт да, жарбаган 1,5 миң сомго. Ошолор жазат, баягы мындай айтканда самоучка деп кой өздөрү үйрөнүп алган айтор. Дипломдору жок. Диплому бар кишини бул жака мойнунан байласаң турбайт да 1,5 миң сомго. Жаштар иштесин дейин десең, бул жерге жаштар Россияга иштегенге, же болбосо башка жумуш иштеп кеткен аларга оң да. Курулуш иштерине кирип кеткен оң аларга, себеби аякта айлык акы жакшы. Болгондо эки аксакал баягы үйдө бекер жатканча айранга нан турап ичкендегиси да алардын. Болгондо дагы ошол электриктер 4 айдан бери айлык акы албай, элге иштеп берип аткан ошол аксакалдарга да бир ыраазычылык билдирет элем, ошодон пайдаланып. Айылда ортодо фонд мындай киреше деген жок да, э? Андай фонд киреше деген жок бул жерде. Бул жерде элдин социалдык абалы жанагындай жапырт начар болгондуктанчы. Мындай айтканда бир 500 сом же 200 сом айтканга оңой бизге дегенибиз мененчи, аларга бир ушунчалык бир кыйын эмнегедир. Уюшуп чыгарып негизи мо көйгөйлөр өтүп чыга албакпыз да. Болгон элдин социалдык абалдары жапырт начар болгондуктан анан алар кышында 6 ай үйдө бош жатышат да көбүнчө. Мамлекеттик кызматта иштебейт, туруктуу жумуш жок, болгону сезонный жумушта. Урматтуу президент, урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, сиздерге биздин кайрылуубуз ушул көйгөйлөрүбүздү чечип берсеңиздер, биз терең ишенич менен суранабыз. Ал эми кимде ким ушул дача строительде турган элге жардам берем дегендер болсо, биздин эшигибиз ачык. Биз сиздердин жардамыңыздарга муктажбыз. Мындай айтканда моралдык жардамыңыздарга дагы, жана материалдык жардамыңыздарга дагы. Элдин социалдык абалы, жерге талдык туугандардын социалдык абалы оор болгондуктан, алардын туруктуу иши болбогондуктан, алар кышында кичине кыйналып калышат. Эгерде жардам берем дегендер болсо, бизге байланышсаңыздар болот.